Бүгүнкү күндө Элдик банк ачык акционердик коому атайын жумушчу тобу менен Москва шаарына келип, биздин мекендештерди жаңы иштелип чыгып жүзөгө ашырыла баштаган токтогучу ипотека аттуу социалдык долбоорунун шарттары менен тааныштыруу иштерин жүргүзүп жатат. Буюрса бул долбоор аркылуу биздин көптөгөн жарандарыбыздын турак жай маселеси чечилет деген ойдобуз. Урматтуу мекендештер, бүгүн Элдик банк Москва шаарында мамлекеттик ипотекалык компания менен биргеликте ошо ипотека маселеси, турак жай сатып алуу маселеси боюнча кеңешмени жана түшүндүрүү иштерин, иш чараларын жүргүзүп жатышат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын үлүштүк турак жай программасы бар. Ал жерде өзүңүздөр билгендей эле 50% төлөп, анан калганын 15 жылга бөлүп төлөө шарты менен турак жай сатып алса болот. Регистрация боюнча жана порталга регистрация боюнча, онлайн счет ачуу боюнча маселеңиздерди чечип кетсеңиздер болот. Албетте сүйүнүп, кубанып, толкунданып турабыз. Себеп дегенде бул жакка келген мигранттын баардыгы ошол турак жай маселеси менен келип, 60-70% турак жай маселеси менен келебиз да. Бүгүн ушуну угуп, нан менен суудай керектүү болуп келип ушул жыйынга катышып отурам да, жаш баламды үйгө калтырыпчы. Анан мынакей бүгүн ушул катышуучу катары банк кызматкерлерин мынтип белек алып отурабыз. Сүйүнүп отурабыз. Кудай буйруса, бир 5-6 ай дегенде үйлүү болобуз го деп отурабыз. Элдик банк аркылуу ушул ипотекага жакшы мүмкүнчүлүк болуп аткан үчүн келип, жаңы эле регистрация кылып, катты алып өттүк. Элдик банкка мен өзүмдүн ыраазычылыгымды билдиргим келип кетет. Ушундай мүмкүнчүлүк берип атканга бизге аябай удобно экен. Онлайн регистрациядан өттүк, бат эле өтөт экенбиз. Ипотекага дагы кадамдарды таштап, ипотека квартира алганга аракет кылабыз.